Жалал Абад аймагы мекенибиздеги эң кооз жерлердин бири. Өзүнүн кайталангыс табияты, таза абасы, меймандостугу менен келген адамдын көңүлүн арбап алган бул жер Кыргызстандын түштүгүнөн орун алган. Областтын борбору Жалал Абад шаары. Кала ыңгайлуу жерден орун алып, меймандостугу, даамдуу татымдары менен коноктордун купулуна толот. Жалал Абад шаарынын меймандостугу базарына киргенде даана байкалат. Тандырга кызара бышкан нандар токчулук менен бейпилдик тартуулайт. Базар ичи толгон өрүк алмалар, жүзүм, кулпунайлар, кардарлар менен беймарал сүйлөшүп жаткан сатуучулар чыгыш колоритине адамды толугу менен чөмүлтөт. Яншан тоолорунун батышынан жана Фергана өрөөнүнүн чыгышын ээлеп жаткан Жалал Абад эң сонун жаратылышка ээ. Фергананын жылуу жана жагымдуу абасы бул дубанда өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө жакшы шарт түзөт. Өзгөчө ушул аймактын топурагында жетилген дарбыз коондор жалпы Орто Азияга белгилүү. Жалал Абадтын талааларында дыйкандар тарабынан өстүрүлгөн дарбыздар өзүнчө сөзгө татыйт. Топурагы алтынга тете Жалал Абадта бышкан дарбыздар айдоо бойлой жашыл чаар болуп көзгө көрүнөт. Даамын таткан адамды көңүл кош калтырбайт, өзгөчө ширин даамга ээ. Уютулган сары алтынга окшогон коондор бул аймактын меймандостугун арттырат. Ушул аймакта өскөн коон көптөгөн витаминдерге бай жана татыган адамдын эсинен кетпейт. Чайханалардагы бул шаардын ажырагыс бир элементи. Чайханаларда чогулуп маек куруп, чай ичип, даам татуу Жалал Абад элинин өзүнчө бир жашоосунун бөлүгү. Жалал Абадтыктар үчүн чайхана жөн гана тамактануунун жайы эмес, ал аңгемелешүүнүн, кабар алмашуунун, маселе чечүүнүн борбору болуп, байыртадан эле кызмат кылып келген. Жалал Абад дубаны таттуу мөмө жемиштери менен гана эмес, көптөгөн кооз жерлери менен дагы мактаналат. Жалал Абад чергесиндеги андай кооз жерлердин бири Арсланбап токою. Укмуштуудай кооз табиятка ээ Арсланбап Кыргызстанга гана эмес, жалпы дүйнөдөгү жапайы жаратылышка кызыккандарга белгилүү. Себеби бул жерде дүйнө жүзүндөгү эң чоң деп эсептелген жапайы жаңгак токою орун алган. Арсланбап токою абдан сонун кооздукка ээ болуп, байыртадан эле адамдардын көңүлүн өзүнө буруп келген. Токойдун чоңдугуна, кооздугуна таң калган адамдар бул жер тууралуу ар кандай уламыштарды, аңгемелерди чыгарып келишкен. Андай аңгемелердин бири эл ичинде эң кеңири тарап азыркыга чейин сакталып калган. Өткөн бир доорлордо бир акылман падыша жашаптыр. Ал падыша элинин келечегин ойлоп,
Алар көлөкөсүндө эс алып жана мөмөсүн пайдаланып бейпил турмуш өткөрсүн деп, бейиштегидей бир бакча өстүрүүнү чечет. Жер үстүндөгү падышалыктын бардыгынан бейиш бакчасын өстүрө ала турган багбанды таппайт. Падыша үмүтүн үзө баштаганда ага кеңешчилери тоолордун арасында 1000 жыл жашаган Арсланбап аттуу бир аксакал жашайт. Ал жер жүзүндөгү бардык нерселердин сырын билет. Бакчаны бир жетилтсе, ошол жетилте алат деп кеңеш беришет. Ал падыша Арсланбапты таптырат. 1000 жашка чыккан акылман Арсланбап падышанын тапшырмасын аткарууга киришет. Ал тилинин астынан бир данекке окшогон мөмө алып чыгат. Ал мөмөнү топуракка көмөрү менен бак өсүп чыгып, эртеси күнү эле мөмө байлайт. Анын мөмөлөрүн башка жерлерге көмүп, бир аз гана күндө кеңири аймакка созулган бакча чыгып келет. Көрсө, Арсланбаптын тилинин астындагы мөмө жаңгак болот. Ал жаңгакты Арсланбап өз учурунда 3000 жыл жашаган бир акылмандан алган болот. Мөмөсү азык боло турган көлөкөсү эс алдыра турган бакча жетилет. Ал эми эл бакчаны аны өстүргөн акылмандын атынан Арсланбап токой деп атай баштаган. Жаратылыштын кайталангыс жеринин бири Фергана кырка тоосунун жана Борбордук теңир тоодогу Чаткал кырка тоосунун ортосунда жайгашкан. Гүлдөп жаткан жер Арсланбап токою чындыгында кереметтүү жер болуп эсептелинет. Арсланбап же Кыргызстандын жаңгак мөмөлүү токойлору көз карандысыз Кыргыз Республикасы үчүн гана эмес, жалпы дүйнөлүк коомчулук үчүн баалуу болуп эсептелинет. Себеби бул жерде жаңгак мөмөлүү бактар өскөн дүйнөдөгү бирден бир токой бар. Бул жака келип жаткандардын көпчүлүгү биринчи кезекте жаңгак токоюн көргөнү келишет. Арсланбап жергесинин адамга рахат тартуулап, эс алдыра турган байлыгы анын токою менен гана чектелбейт. Бул жердин тоолорун, абасын, сууларын, шаркыратмаларын сөз менен сүрөттөп берүү жетишсиз. Бул деңиз деңгээлинен 1400 метрден 2400 метрге чейинки бийиктиктеги жерде аз кездешүүчү климаттык шарттарда жалпы аянты бир нече миң гектардан ашык аймакта жаңгак токой өсөт. Окумуштуулардын пикиринде токойдун жашы 100 миңдеген жылдарга созулат. Жаңгак мөмөлүү токойлорго алгачкы илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн академик Мидендорф Түркстан крайына жасаган саякаты тууралуу өзүнүн 1882 жылы жарык көргөн Фергана өрөөнү жөнүндө очерктер аттуу китебинде Арсланбап тууралуу кеңири маалыматтарды берет. Россиялык саякатчы Чичикин дүйнөдөгү жападан жалгыз аттуу китебинде Фергана өрөөнүндөгү Арсланбаптын жаңгак уюлдары революцияга чейинки убактарда дүйнөлүк базарларда анын 1 килограммы 1 килограмм күмүштүн баасында сатылгандыгы тууралуу жазат. 19-кылымда падышалык Орусия Орто Азия аймагын багындырып, жаңгак мөмөлүү токойлорго көңүл бурат. Токойлорду сактоо, коргоо жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүү максатында Токой департаментин уюштурган. 1894-1897 жылдардын аралыгында бул департамент токойлордун жайгашуу географиясын изилдеп чыккан. Ошол учурда жаңгак мөмөлүү токойлордун жалпы аянты 1,5 миллион гектарга жакын болчу. Ал эми бүгүнкү күндө бул токойлордун аянты 700 миң гектар аянтты түзөт же 800 миң гектар аянтка кыскарып кеткен. Бул жердеги жаңгак токою дүйнөдөгү эң ири жаңгактуу токой болуп эсептелинет. Арсланбап жаңгак токою табигый түрдө пайда болгон. Грек жаңгагы жапайы болуп өсүп, жер бетин жашыл түскө боеп жатат. Жалпысынан эле Орто Азия, анын ичинде Кыргызстан жаңгактын түпкү мекени болуп саналат.
Жапайы жаңгак токою башта Тибет тоолорунан жер ортолук деңизине чейинки аймакты ээлеп жатса, азыр жапайы түрүндө көп аймакты ээлегендери аз гана жерде калды. Анын бири Арсланбаптын токою абдан кеңири аймакты ээлеп, тоолор менен түздүктөргө созулуп жатат. Бирден бир токой массиви жыш жайгашкан жери Бабаш Ата тоо кыркасындагы жарлуу аскалар. Жер бетинде, тоо капталдарында, суу жегинде бактар жабыла өсүп, өсүмдүктөр астында топурак бар экени тоодон оркоюп чыгып турган аскалар гана далилдеп турат. Арсланбап жергесинин чокусун ак кар баскан тоолор курчап жатат. Тоолордун бул жердин климаттык абалына, биологиялык дүйнөсүнө тийгизген таасири өтө чоң. Тоо арасындагы токойлор алча, алма, алмурут, карагат, малина жана башка ушул сыяктуу өсүмдүктөрдүн 130дан ашык түрү өсөт. Бирок өсүмдүктөрдүн чыныгы падышасы болуп, бул жерде грек жаңгагы эсептелинет. Бул жаңгак токоюнан жылына 1,5 мың тонна жаңгак алууга болот. Ал эми алча, писташки, алмалардан 5 мың тоннага алуу болот. Жергиликтүү эл грек жаңгагы деген аталыш менен макул эмес. Алардын айтымында грек жаңгагынын мекени болуп, Греция эмес, Арсланбап эсептелинет. Грек жаңгагы уникалдуу бак, мөмөсү өтө пайдалуу. Байыркы доорлордо эле грек жаңгагына адамдар тарабынан өзгөчө мамиле кылынып келинген. Байыркы Персияда жаңгактын бул түрүн жрецтер менен ак сөөктөр гана жегенге уруксаат берилген. Себеби карапайым адамдар жаңгакты жеп алса, алар акылдуу болуп кетет деп ишенишкен. Жапайы жаңгактын мөмөлөрү жалбырактарынын арасында ыңгайлуу жайгашып, жап-жашыл түстө болот. Бактар март айынын аягында бүчүр алып, апрель-май айларында гүлдөп, күзүндө мөмөсү ушат. Мөмөсүндө витаминдердин бардык түрлөрү, минералдар, май кислоталары кезигет. Грек жаңгагынын курамына көптөгөн организмге пайдалуу заттар, витаминдер кездешет. Аларга B1, B2, С витаминдерин, эфир майын жана башка ушул сыяктуу биохимиялык заттарды киргизүүгө болот. Жаңгактын медицинада дагы эң чоң мааниси бар. Ал болсо аскандуулукта, атеросклерозго каршы, артериалдык кан басымды төмөндөтүүдө, ашказан секрециясын нормалдаштырууга колдонууга болот. Ошондой эле бул дары-дармек колдонууда анын геминтке каршы, сезгенүүгө каршы касиеттерине таянып, дары-дармектерди чыгарууга болот. Жаңгактын уюлдары дагы өндүрүштө баалуу материал болуп эсептелинет. Жаңгактын жыгачы өндүрүштө кеңири колдонулат. Өзгөчө бул жаңгактын уюлу баалуу эмеректерди жасоодо, автоунаалардын ичин шөкөттөп жасалгалоодо сейрек кездешүүчү материал катары колдонулат. Ошондуктан бул дүйнөлүк рынокто жаңгактын уюлунун баасы алтынга тете. Жаңгак багы көп кылымдар жашап, жаратылышта сейрек кездешет.
Арсланбап токойунун аянты абдан чоң болгондуктан ага миңдеген адамдар келип токой аралап кетсе, кумга сиңген суудай болуп, жиги билинбей калат. Мына ушундай учурда шаар ызы чуусунан чарчаган адамдар үчүн эс алууга абдан сонун учур пайда болот. Жаңгак токойунун арасында жүргөн адамга өзгөчө сезимдер келип, киши өзүн башка дүйнөгө түшкөндөй сезет. Жүздөгөн жылдарды башынан кечирген бактар, бутактары менен асман бетин жаап, бут алдыңда тулаң чөп, айлана жалаң гана жашыл өңдүн падышалыгына айланып, жан дүйнөңдө тынчтык орнойт. Кубаттуу жаңгак бутактары өзлөрүнүн жалбырактары жана шактары менен бири-бирине жабышып турат. Алар алдыңдагы майда өсүмдүктөрдү жана жандыктарды жаратылыштын ар кандай коркунучтарынан коргоп тургандай сезим калат. Бул жерге сүрөтчү же акын адам келсе, турган ордуларынан эле чыгармачылык шедеврлерди жаратышы талашсыз. Арсланбап жергесинин адамга ырахат тартуулап, эс алдыра турган байлыгы анын токою менен гана чектелбейт. Бул жердин тоолорун, абасын, сууларын, шаркыратмаларын сөз менен сүрөттөп берүү жетишсиз. Бийиктиги 5000 метрге жеткен Бабашата тоосунун мөңгүлөрүнөн токойду көздөй суулар агып түшөт. Тоо бетиндеги аскаларга келгенде суулар жерди карай кулап, бийик шаркыратмаларды пайда кылат. Арсланбапта элге кеңири белгилүү 2 шаркыратма бар. Алар эл тарабынан көлөмүнө жараша чоң шаркыратма жана кичи шаркыратма деп аталат. Чоң шаркыратма живопистик көрүнүштөрдөгү кызыл, кара, көк түстөр менен боелгон тоодогу аскадан түшөт. Бийиктиги 80 метрден ашык бул шаркыратма жаратылыштын эң сонун көрүнүшү. Мөңгүдөн түшкөн мөлтүр кашка суу аскадан төмөн кулаганда шаркыраган үн чыгарып, тамчылары шаркыратмага суктанып жаткан адамдарга тийип, эң сонун сезим жаратып, адам серги түшөт. Шаарда жалаң жумуш менен гана алек болуп, ар дайым чарчаңкы абалда жүргөн адамдар бул жерге келсе өтө сергек кишиге айланышмак. Шаркыратмалардын кийинкиси бийиктиги 30 метрге жетип, кичи шаркыратма деп аталат. Бул жер дагы эс алуучулардын сүйүктүү жерлеринин бири. Кичи шаркыратма жаңгак токойунун арасында жайгашып, токойдун фонунда эң сонун пейзаждык көрүнүштү берет. Ушундай кооз жерлерди карап туруп, Кыргызстан кандай кооз өлкө деген ой кишинин башына бекем орноп, жүрөктө толкундануу пайда болот.
Арсланбаптын адамды өзүнө тартып алып, баардыгын унуттурган гипноздук табияты, андагы шаркыратмалар келген адамдын бул жерге кайра кайтып келүү каалоосун күчөтөт. Жалал Абад аймагынын меймандостугу, белекеси киркен конокту көңүл кош калтырбай, ал эми Арсланбаптагы жашыл түскө оронгон Токой падышалыгы кишини башка дүйнөгө түшүрөт. Сулуулугуна теңдеши жок Арсланбап жергеси бийик тоолор арасында жашынып, келген адамдарды капарына албай, өзүнүн тынч жашоосун улай бермекчи.